Бүгүн Бишкектеги башкара суу алгычында 5 скважинаны ишке киргизүү салтанаттуу азем болуп өттү. Аталган долбоор Ороктун 12 айылын жана жылдык электр борбору 2 конушун, Ак Өргө, Ак Ордо конуштарынын жогорку бөлүгүн, ошондой эле Арча бешиктин түштүк тарабы менен суу камсыз кылат. Жаңы скважиналарды кошуу Орталыш суу алгычындагы жүктү бир топ азайтып, башкара суунун суу өндүрүмдүүлүгүн саатына 500 куб метрге чейин жогорулатат. Башкара суу тосмосун кеңейтүү үчүн министрлик кабинети аянты 9,3 гектар жер тилкесин бөлүп трансформациялады. Ошондой эле 150 миллион сом өлчөмдө каражат бөлүндү. Жаңы скважиналардын тереңдиги 200 метр жана суу астындагы насостор менен жабдылган. Ар бир скважинадан магистралдык коллектордук суу түтүгүнө темир бетон скважиналары, диаметри 150 мм болгон вентиляторлор жана текшергич арматуралар орнотулган. Жаңы скважиналарды үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн кошумча 2 трансформатор орнотулду. Суу алуучу жайдан 2,3 чакырым узундуктагы диаметри 159 мм суу түтүгүн тартуу иштери аяктады. Учурда күчөтүүчү насостук станциянын курулушу жүрүп жатат. Бул долбоорду толук бүткөрүүгө мүмкүндүк берери айтылат.